Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз 9 класстын геометрия сабагынан болмокчу. Тема пирамида, кесилген пирамиданын аянттары. Күтүлүүчү натыйжа: пирамида кесилген пирамиданын бетинин аянтын табууну үйрөнөсүңөр. Пирамида кесилген пирамиданын бетинин аянтын табуунун формулаларын пайдаланып, маселе чыгарууга көнүгөсүңөр. Өз алдынча окууга, мисал маселелерди чыгарууга үйрөнөсүңөр. Аныктама: пирамида көп бурчтуктан жана жалпы чокулуу 3 бурчтуктан турат. Сүрөтү сиздерге көрүнүп турат. П чокусу, каптал грандары стрелка менен көрсөтүлүп турат. Каптал кыры А1 П, А2 П, А3 П жана башка АНП. Бул каптал кырлары. Ал эми негизи альфа тегиздигинде жаткан А1, А2 жана башка АН граны негизи деп аталат. Ал эми бийиктиги болсо П чокусуна негизине түшүрүлгөн перпендикуляр кесимди пирамиданын бийиктиги деп аталат. Урматтуу окуучулар, теманы жазып, пирамиданын сүрөтүн сызып, элементтерин белгилеп жазып алыңыздар. Анда жазып алган болсок, пирамиданын бетинин аянты. Пирамиданын бетинин аянты каптал бетинин аянтына негизинин аянтын кошуп койсок, пирамиданын толук бетинин аянты келип чыгат. Негизинин аянты менен каптал бетинин аянты кошуп койсок, пирамиданын толук бетинин аянты келип чыгат. Ал эми негизинин аянты тек бурчтук болсо тек бурчтуктун, квадрат болсо квадраттын, 3 бурчтук болсо 3 бурчтуктун, же болбосо 5 бурчтук болсо 5 бурчтуктун формуласын пайдаланып негизинин аянтын таба алабыз. Ал эми каптал бетинин аянты болсо негизинин периметрин апофемасына көбөйтүп 2ге бөлүп койгонго барабар. Кайталайм. Каптал бетинин аянты негизинин периметрин пирамиданын апофемасына көбөйтүп 2ге бөлүп койгонго барабар. Башкача айтканда, негизинин периметрин каптал гранынын бийиктигине көбөйтүп 2ге бөлүп койгонго барабар. П негизинин периметри, H каптал гранынын бийиктиги же болбосо пирамиданын апофемасы. Туура пирамиданын каптал бетинин аянты жөнүндө теорема. Туура пирамиданын каптал бетинин аянты негизинин жарым периметрин апофемага көбөйткөнгө барабар. Туура пирамида негизинин жактары барабар болгон же болбосо негизи туура бардык жактары барабар болгон пирамиданы айтабыз. Демек, туура пирамиданын каптал бетинин аянты негизинин периметринин жарымын апофемасына көбөйтүп 2ге бөлүп койгонго барабар. Далилдөөсү төмөндөгү формулада көрүнүп турат. Формулаларды дептерге жазып алгыла балдар. Анда жазып алган болсоңор, мисал, Египеттеги Хеопс пирамидасынын негизинин жагы 230 метр болгон квадрат түрүндө. Анын бийиктиги 148 метрге барабар. Пирамиданын каптал бетинин аянтын тапкыла дейт. Каптал бетинин аянты негизи квадрат болгондуктан квадраттын периметри бул 4А. Анда бир эле жагын 4кө көбөйтүп койсок, негизинин периметри келип чыгат. Негизинин периметрин апофемасына көбөйтүп 2ге бөлүп койсок, Хеопс пирамидасынын каптал бетинин аянты келип чыгат. Анда негизинин жагы 230, 230ду 4кө көбөйтүп 2ге бөлөбүз. 2 менен 4-тү кыскартып ийсек, 2 көбөйтүлгөн 230. 230ду 2ге көбөйтүп, аны апофемасына көбөйтөбүз. 460 көбөйтүлгөн апофемасы. Бизде маселеде апофема берилбегендиктен апофеманын негизин квадрат болгон негизин пайдаланып апофемасын таап алсак болот.
ок. Апофемасын табыш үчүн ок кесиндисин таап алабыз. ок кесиндисин табыш үчүн жагын 2-ге бөлүп коебуз. Б-сыны 2-ге бөлсөк, 232-ге бөлсөк 115. Демек, ок белгилүү. Ал эми ушул эле окны пайдаланып, тик бурчтуу үчбурчтук ПОК тик бурчтуу үчбурчтугун пайдаланып ПКны таба алсак болот. Бул жерде тик бурчтуу үчбурчтугуна Пифагордун теоремасын колдоно турган болсок, ПО квадрат бизде белгилүү бийиктиги. Ал бийиктиги 148 квадрат. Ал эми ОКбыз болсо 115 анын квадрат деп Пифагордун теоремасы менен эсептей турган болсок, ПКнын квадраты 35129. Ал эми квадратты алып өтө турган болсок, 35129дан болжол менен 187ге барабар болот. Анда ПКбыз 187ге барабар экен. Келтирип алган пирамиданын каптал бетинин аянтына барып кое турган болсок, 460ты 187ге көбөйтсөк, 86.020 метр квадрат келип чыгат. Анда бизге берилген мисалдагы Египеттеги Хеопс пирамидасынын каптал бетинин аянты 86.020 метр квадратка барабар экен. Кесилген пирамида. Бизге пирамида берилип турат. Мына ушу пирамиданын негизине параллель тегиздик менен кессек, пирамиданын чокусун алып кое турган болсок, кесилген пирамида пайда болот. Кесилген пирамидада 2 негиз пайда болот. Бириси кичине, бириси чоң. Демек, кесилген пирамиданын толук бетинин аянты каптал бетинин аянтына 2 негизин кошуп койсок, кесилген пирамиданын аянты келип чыгат. Ал эми негизи бири кичине, бири чоң болгондуктан негиздери кандай гран болсо, кандай фигура болсо, мына ошонун аянтын пайдаланып негиздердин аянтын таба алабыз. Ал эми каптал бетинин аянтын болсо, 2 негизинин периметрлеринин суммасын апофемасына көбөйтүп 2-ге бөлүп коебуз. Анан бөлүп койсок, каптал бетинин аянты келип чыгат. Каптал бетинин аянтына 2 негизин кошуп койсок, кесилген пирамиданын толук бетинин аянты келип чыгат. Мына ушу формулаларды пайдаланып, үйүбүздөн өзүбүз китептен мисалдарды чыгарабыз берилген тапшырмага карата. Пирамида архитектурада. Төмөндөгү берилген сүрөттөрдү байкап көрөбүз. Үйгө тапшырма окуу китебинен 7-9 класстын геометрия китебинен, автору И. Бекбоев, А. Илчиев, А. Бөрүпбаев. Ушул китептен 236-беттеги көнүгүүлөрдөн 112 көнүгүү жана 14 көнүгүүнү өз алдыбызча үйдөн иштейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сабагыбыз бүттү. Алган билимиңиздер пайдалуу болсун.